Абу Ханифа рахматуллаху алейхи ла язиду ва ла янқусу деген аслы иманды айтқан, негизги иманды. Негизги имандан bir нәрсе азайтса, анда күфірлік болады дейді. Misal үшін имандың 5 түркү барбы? Бирөөсүнө иман келтирбей койсоң кафирсың, төртөөнө иман келтирип, бирөөнө иман келтирбесең азайды да. Бул кафирлик. Ошон үчүн иман ла язиду ва ла янқусу дейт. Ал эми мухаддистер язиду ва янқусу деген аяттарда келген, задатхум имана башка деген аяттар келет. Ошо аяттарды алат дагы иман көбөйөт жана азаят дейт. Эми биздин мухаккик алымдар айтып, бул muhaddisler menen Abu Hanifa'nın jabı Hanafilerin ortasındagı talaş lafzi deydi. Manisine barganыбызda çoğu gelişebiz. Болгону sözde gana bir talaş bar deydi. Emne sebepten Abu Hanifa iman көбөйбөйт, азайбайт деп атат. Аяттарда мындай söz бар десе, ал ошол сахабалардын мезгилинде биринчи жалпы иман келтиришкен, Аллахтын бардыгына, таухидке иман келтиришкен. Андан кийин намаз фарыз болду, ага иман келтиришкен. Имандар көбөйүп баштады. Андан кийин орозо фарыз болду, орозого иман келтиришти. Ошентип ошол мезгилдеги сахабалардын имандары ошентип көбөйүп турган дейт. Бирок андан кийинкилердин анты көбөйүп азайбайт дейт. Бирок мухаддисиндер айтат, иман язиду ва янқусу деп бизде көп хадистер келет, башкалар келет. Хадис эмес, сөздөр келет, алымдардан сөздөр келет. Ал ошол имандын нуру көбөйүп азайып турат. Имандын нуру көбөйүп азайып турат. Ал эми иман, негизги иман бул көбөйбөйт, азайбайт. Себеби иман бул жүрөктөгү бекем ишен. Ошондон улам имам Бухари рахматуллаху алейхи иман азаят жана азайбайт, көбөйбөйт дегендерден хадис риваят кылган эмес. Бул имам Бухаридин бир аз катуураак болгондугу ханафилерге.